Саламатсыңар балдар. Биз силер менен кыргыз тили сабагын баштайбыз. Алгач, мен суроолорума жооп бергилечи. Бүгүн жуманын кайсыл күнү? Числонун канчасы? Эшикте аба ырайы кандай? Кайсы мезгил балдар? Келгиле, анда бул суроолорго жооп бергенден кийин сабагыбызды баштайлы. Биздин сабагыбыз кыргыз тили сабагы. Баарыбыз эски китеп боюнча 10-бетти, жаңы китеп боюнча 8-бетти ачабыз. Бүгүнкү биздин темабыз көнүгүү иштөө. Бүгүнкү сабакта биз сөздөн сөз жаратабыз, жана аларга сүйлөмдөрдү түзөбүз. Тамгалардан сөздөрдү түзө алабыз, жана алардын маанисин түшүнөбүз балдар. Өз оюбузду эркин, далилдүү сүйлөөгө үйрөнөлү балдар. Бири-бирибизге көмөктөшөлү, пикирибизди угалы, бири-бирибиздин пикирибизди сыйлай билели, ар бир айтылган ойду баалайлы балдар. Келгиле, анда сабагыбызды баштайбыз. Алгач мен силерге суроо бере кетейин. Буга чейинки өтүлгөн темалар боюнча. Тыбыш деген эмне балдар? Туура. Тыбыш деген биздин кулагыбызга угулган айрым-айрым үндөр. Ал эми биз тыбыштарды эмне кылабыз балдар? Азаматсыңар. Тыбыштарды кулагыбыз менен угабыз, оозубуз менен айтабыз. Ал эми тамга деген эмне? Тыбыштарды белгилей турган белги тамга деп аталат. А биз тамгаларды эмне кылабыз балдар? Тамгаларды биз көзүбүз менен көрөбүз, колубуз менен жазабыз. Канча тамга бар экенин билесиңерби балдар? Туура, кыргыз тилинде 36 тамга бар. Дагы бир суроо силерге. Кайсыл тамгалар тыбыш бербейт балдар? Туура. Бизге ичкертүү жана ажыратуу белгилери тыбыш бербейт экен, Келгиле, анда баарыбыз дептерибиздин ачабыз дагы бүгүнкү числону жазабыз. Тема көнүгүү иштөө. Биринчи көнүгүү. Китебибиздин 10-бетинде. Ал эми жаңы китеп боюнча 20 көнүгүү 8-бетте. Карагылачы балдар, бизге мектеп деген сөз берилген. Мектеп дегенде силер өзүңөр окуп жүргөн мектепти элестетесиңер, Мектебиңерди сагындыңарбы балдар? Келгиле, биз ушул мектеп деген сөздөн сөз жаратабыз. Андан кийин сүйлөмдөрдү түзөбүз балдар. Мен силерге 3 сөз таап бердим. Андан ары силер мага кандай сөздөрдү таап бересиңер балдар? Андан кийин ал тапкан сөздөрүңөргө сүйлөм түзүп, дептериңерге жазабыз. Ал эми андан кийинки көнүгүүдө бизге и тамгасы берилген. Жана кашаанын ичинде тамгалар берилген. И тамгасынын жанына боштук калтырылган. Ушул боштуктун ордуна кашаанын ичиндеги тамгалардын ар бирин бирден коюп жазсак, бирден сөз пайда болот. Жана ошол сөздөрдүн маанисин түшүндүрөбүз балдар. Из. Биринчиси из. Из деген эмне балдар? Ал эми экинчиси ил. Ил деген сөздүн маанисин түшүндүрө кетели. Ил деген сөз кандайдыр бир кийимибизди же буюмду илгичке ил деген маани. Андан аркы тамгаларды өзүбүз коюп, сөздөрдү таап чыгабыз дагы маанисин түшүнөбүз. Андан кийинки тапшырмада боштукча калтырылып, андан кийин ой деген сөз берилиптир. Кашаанын ичиндеги тамгалардын ар бирин бирден коюп чыксак, сөз пайда болот. Жана ал сөздү биз маанисин түшүндүрөлү. Биринчиси, т тамгасын койсок, той. Тойду баарыбыз жакшы көрөбүз, Той деген сөздү түшүнөсүңөр деп ойлойм. Андан кийинкиси, ж тамгасын койсок, жой. Жой деген эмне балдар?
Мисалы, тапшырма аткарбай келсеңер, мугалим силерге 2 коюп, эмки сабакта бул 2ңди жойгун дейт, А силер эмки сабакта тапшырманы аткарып келип, жакшы баа алып, 2ңерди жойсоңор, мына ошол жой деген сөз балдар. Андан кийинки көнүгүү бизге үй тапшырма. Жакшылап түшүнүп алалы балдар. 3-чү көнүгүү. Жаңы китепте 22-чи көнүгүү. Үй тапшырманы карагыла. Билем, силер мектепке аябай даярдандыңар. Мына ошол кантип даярданганыңарды мага сүйлөм түзүү иретинде аңгеме түзүп мага жазып бергилечи. Кимдин кандай даярдыкта келгенин көрөйүн балдар. Анда балдар, кийинки сабактан жолукканча кош кыла балдар. Саламаттап тургула.